Салам достор, биздин бүгүнкү темабыз оң жана терс сандар жана аларды кантип оңой кошуп кемитсек болот. Биринчиден биз түшүнүшүбүз керек. Оң сан деген эмне? Оң сан бул сенин өзүңдүн чөнтөгүңдөгү акча деп элестетип алсак болот жана аларга кантип белгилейбиз? Мисалы мен жөн эле 6 деп жазсам, бул оң сан болот. Же мен плюс 6 деп да жазсам болот. Демек оң сандарда эмне? Плюс белгиси болсо дагы болот. Плюс белгиси жазылбаса, эгерде кандайдыр бир сан эч кандай белгиси жок болсо алдында, бул сөзсүз түрдө оң сан болот. Ал эми терс сандарды белгилөө үчүн биз сөзсүз түрдө минус белгисин жазышыбыз керек. Мисалы -7, -8, -11. Эгерде биз жөн эле минус белгиси жок 11 деп жаза турган болсок, бул плюс оң сан болуп кетет. Эми аларды кантип кошуп кемитсек болот? Элестетебиз, эң эле жөнөкөй. Мисалы, биз баарыбыз оңой эле чыгарган 20 минус 17 болсо, буну кантип түшүнсөк болот негизи? Карыз жана өзүңдүн акчаң катары 20 сом. Эч кандай белгиси жок болгондон кийин бул эмне? Плюс белгиси бар, оң сан өзүңдүн акчаң. Ал эми бул 17 сом карыз. Демек эмне экен? Сенин 20 сом акчаң бар болсо, 17 сом сенин карызың болсо, демек сенде эң аягында канча сом калат? 3 сом плюс деп да жазсак болот, же жөн эле 3 деп да жазсак болот. Бул экөө тең оң сан. Кийинки мисалы -13 плюс 6 боло турган болсо, элестетебиз, бул 13 сом карыз. Жана магазинде 13 сом карызың бар болсо, плюс 6 деп турат. Бул демек өзүңүн акчаң. 6 сом берсең, канча сом калат? 7. Бирок эмне? 13 сомду карызыңа 13 сом болуп, ага 6 сом бергендиктен бул карыз до конца түгөнө элек минус белгиси калат. Дагы деле минус 17 сом болот. Ушул эле сыяктуу дагы бир мисал эзептеп көрөлү. Минус 28 плюс 12 боло турган болсо, магазинде минус белги болгон үчүн бул карыз. Биз ага бердик 12 сом берсек, бул плюс белгиси болуп турат. 12 сом бере турган болсок, биздин дагы минус 16 сом карызыбыз калган болот. Демек эмне кылат экенбиз? Минус сандардын дайыма сол жагындагы, анын алдындагы белгиге карайбыз. Артындагыга эмес, алдындагыга белги жок болсо, ал оң сан дегенди билдирет. Терс сан экенин билиш үчүн, көрсөтүш үчүн биз дайыма минус белгисин жазабыз. Эми мындай эзептеп көрөлү. Минус 12 минус 7. Муну кантип түшүнсөк болот? Минус 12 карыз. Минус 7 бул дагы карыз. Эгерде дүкөндө сенин 12 сом карызың бар болсо, ага дагы минус 7 сом карыз болсо, жалпысынан канча болот? Жалпысынан бул минус 19 болуп калат. Биз демек эмне? Жалпысынан 19 сом карыз болгон болобуз. Бул эң жөнөкөй мисал. 20 сом өзүңдүн чөнтөгүңдө болгон, 18 сом карыз боло турган болсоң, сенде 2 сом калат. Карыз эмес, өзүңдүн акчаң 2 сом калат. Ошондой эле мисалы минус 31 плюс 40 сом боло турган болсо, кантип элестетсек болот? 31 сом биздин карызыбыз болгон. Анан биз магазинге алып барып 40 сом бере турган болсок, карыздан кутулуш үчүн. Демек, алар бизге 9 сом сдача берет. Бул оң сан өзүңдүн акчаң. Дал ушинтип сандарды биз өзүбүздүн акчабызбы же карызбы деп эсептесек, белгилеринен адашпайбыз. Эң негизгиси эсте сала турган нерсе, сандар ар дайым белгиси менен болот. Эгер белгиси жок болсо, бул оң дегенди билдирет, оң сан экенин. Жана сандар өзүнүн алдындагы белгини алат. Минус 7 десе, бул алдындагыны, мисалы 7 минус деп турса, бул оң сан. Себеби алдында эч кандай белги жок бул жерде. Ал эми минус 2 деген бул алдындагы белгисин алат дагы терс сан болот. Эң көпчүлүктүн адаштырганы ушул белгилердин кайсын аларын билбейт. Ар дайым сандын алдындагы белгини алабыз. Эгерде эч кандай белги жок болсо, анда ал оң сан дегенди билдирет. Андан кийин карызбы, карыз эмеспи элестетип чыгарсак